Жашасын Кыргызстан, жашасын биздин желек. Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум жалпы жамаат, урматтуу биздин так маалымат каналыбыздын катталуучулары, жалпы мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Жалпыңыздарга Ноокат шаарынан, Ноокат жергесинен салам айтамын. Бүгүн буйруса Кыргызстанда мына ушундай аппак кар число боюнча айта турган болсок, бүгүн 3 март 2025 жыл, аптанын бүгүн дүйшөмбү күнү, сааттын жебеси 13:53. Адаттагыдай мен сиздерге мына ушул Ноокаттагы курстарды тааныштырамын. Мен башында туугандар сиздерге бир нерсени айта кетейин деп атам да. Айрыкча мына ушул биздин Москвадагы, жалпы Россияда иштеген мекендештердин суроосу боюнча шу курстарды тартамын. Анан ошол мекендештердин арасында дагы бир суроо болот. Рубльди эмне кылсак болот, жолдубай сактасак болобу, көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү деп көбү сурайт да. Эми ал нерсе бизге негизи кыйын экен айтышчы. Анан айрыкча рубль маселеси азыр өтө кыйын болуп атат да. Доллар болсо мындай туруктуу туруп атат курстачы, 87-30 бул өтө көптөн бери да, ушундай темпте турат. Рубльге ишенич жок. Эми кээде көтөрүлүп атат, кээде түшүп кетет, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Рубль көтөрүлөт деп көп айтат да, ал жагы караңгы. Эми доллар дагы оңой менен моюн сунбайт да. Доллар бул мировойдо турат да. Евродон кийин эле долларда бул бардык рыноктарда, бардык жерлерде, базарларда бардык бардык мына ушул ар бир жүрүп аткан соода долларга баалык да. Эми айтыш кыйын. Ошон үчүн рубльдү мен сактаңыздар деп дагы айта албайм, сактабаңыздар деп дагы айта албайм. Андыктан ошол туугандар, анан ар бир чыгарылышыбызды мүмкүн болушунча колдоп коюңуздар, лайктан басып коюңуздар. Бекер нерсе мына классчы. Мен сиздерге буйруса, сиздерге так мына шу курстарды, андан башка кызматтарын дагы өткөрүп турамын. Мүмкүн болушунча биздин каналды колдоп, ушул чыгарылышыбызга дагы буйруса класс деген нерсени басып коюңуздар. Эми мен Ноокат шаарындагы бүгүнкү курстарды тааныштырайын. Так, туугандар, жакшы жаңылык, эми курс кечеги күнгө караганда 5 тыйынга көтөрүлүптүр. Эми аптанын биринчи күнүндө рубль 0,98 тыйын болуп калды. Доллар 87,30, евро 90 сом 40 тыйын. Коммерциал Кыргызстан банкты болсо рубль 0,97 боюнча турат. 98ге эми эле көтөрдүк дейт. Буюрса өткөнкү күндөй дагы бир болот деген жакшы ниетте болуп турайлы. Бизден эми Россияда мекендештерибиз көп да. Ошого рубльди эле көтөрүптүрбөй, долларды дагы көтөрдүр деп айтышат да. Доллар эми жакшы эле. Валютчиктерде 0,975 тыйын, доллар 87 сом 50 тыйын экен бул жакта. Мына кел. Так. Доскрадабанк 0,982 тыйын коюп тура. Бул жакта 2 тыйынга жогору экен, доллар 87 сом 30 тыйын боюнча. Жакшы эми, канчада 0,95, 0,87 тыйындарга караганда эла жакшы. 0,97,5 Азия банк. Доллар 87,30 экен, евро 90 сом 63 тыйын. Мына бүгүнкү Ноокаттагы курстар.